куралдуу жихадка чакырык болгон. Фамилия, имя, отчество. Год рождения. Взять! Вот здесь. УКМК Бишкекте экстремисттик топту аныктады. УКМК терроризмге каршы иш-чараларды ишке ашыруунун алкагында Бишкекте радикалдык, такфирдик, жихадисттик агымдарды үгүттөгөн диний ячейканы аныктады. 11-июнда соттун санкциясы менен Бишкек шаарындагы 10 даректе тинтөө жана башка тайын тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, 10дон ашуун адам Кыргыз Республикасынан УКМКга жеткирилген. Жыйынтыгында катталбаган диний адабияттар, экстремисттик символика, бир ок атуучу граната, ар кандай маркировкалары бар 3 патрон, 1 жылмакай мылтык, 1 страйкбольный привод, автоматный аналогы, 1 сигналдык пистолет, пневматикалык пистолет 2, акча каражаттары, бычактар, кылыч, байланыш каражаттары, радикалдуу мазмундагы аудио жана видео материалдар алынды деп айтылат УКМКнын маалыматында. Натыйжада чет мамлекеттин жараны жана Кыргыз Республикасынын жараны кармалып, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 тергөө абагына киргизилди. Блядь, не заграйте, сними, просто руки за спину. Наручники. Управление ГТМ по городу Бишкек. Выйди. Бишкекте Камчы Көлбаевдин бир тууганы кармалды. Өткөн аптада Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жок кылынган Крим авторитет Камчы Көлбаевдин бир тууганы Жолдошбек Көлбаев кармалды. Аны менен кошо дагы 3 киши кармалган. Бул тууралуу Кактус медиа өздүк булактарына таянуу менен жазат. Алдын ала маалыматтарга караганда кармалгандар жергиликилерине байланыштуу кылмыш ишине тиешеси бар. Мүмкүн болгон кылмыштардын расмий чоо жайы жана квалификациясы азырынча айтыла элек. Маалым болгондой, Жолдошбек Көлбаев эл аралык дзюдо федерациясынын Борбор Азиядагы аймактык академиясынын директору кызматын аркалап келет. Эске салсак, Камчы Көлбаев 2023 жылдын октябрь айында Бишкекте жүргүзүлгөн атайын операциянын натыйжасында жок кылынган. Садыр Жапаров керамика плиткаларын өндүрүүчү заводду ачты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 16 июнда Ысык Ата районунун Ивановка станциясы айылында Асыл таш керамика плиткаларын жана керамогранит өндүрүүчү заводду ишке киргизүү аземине катышты. Мамлекет башчы соңку жылдары өлкөбүздө курулуш материалдарын чыгаруу жана кайра иштетүүчү өнөр жайды жандандыруу жаатында жакшы тенденция калыптанып жатканын белгиледи. Кыргызстан акырындык менен чийки зат экспорттоочу өлкөдөн кайра иштетүүчү мамлекетке өтүп, жакынкы келечекте жогорку технологиялар менен продукция өндүргөн өлкөгө айланат деген ишеним чоң, деди Садыр Жапаров. Ал аталган заманбап ишканадагы Кыргызстандын өнөр жай тармагындагы жаңы барак өлкөбүздүн экономикалык суверенитет
жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган кезектеги чечкиндүү кадам деп баса белгиледи. Завод жалпы суммасы 40 миллион акш долларын түзгөн инвестициянын негизинде курулган жана жылына 3 миллион чарчы метр керамика продукцияларын чыгарат деп мерчемделүүдө. Заводдун жылдык өндүрүштүк кубаттуулугу 3,3 миллион чарчы метрге жетип, 1 миллиард 500 миллион сомдук кирешени түзөт. Президент натыйжада орточо айлык акысы 50 миң сомду түзгөн 300дөн ашуун жаранды туруктуу жумуш орду менен камсыз кыларын белгилеп өттү. Заводтун City BNT Group аттуу европалык белгилүү компаниянын заманбап жабдуулары менен жабдылышы сапаттуу жана экспортко жарамдуу продукция чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Заводтун продукциясынын 50%дан ашыгы чет өлкөлөргө экспорттолот. Буюрса, бул ишканадагы өнүгүү болтуруп, Кыргызстандагы дүйнөлүк рынокто атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырат. Урматтуу мекендештер, биздин максатыбыз ишкерликти өнүктүрүү менен ар бир жарандын турмушун жакшыртуу болуп саналат. Бул сыяктуу заманбап өндүрүштөрдүн арбышы ишенимдүү өнүгүүнүн белгиси десек болот. Кадр жетишсиздигинен улам 3-5 жылда медицина тармагы оор кризиске тушугушу мүмкүн. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев биринчи радиого маек берип жатып билдирди. Ал учурда өлкө боюнча 30-40% медицина кызматкерлери жетишсиз экенин билдирген. Баткен, Ош, Жалал-Абад, Ысык көл, Чолпон Ата, Каракол шаарларында дарыгерлер жетишпейт, иштеп жаткандардын көбү пенсия жашына жетип калды. Жаштар келбей жатат деген министр. Чечейбаев жаш адистерди тартуу максатында 20 миң сомго чейин кошумча төлөм киргизилгени да жетишсиз болуп жатканын кошумчалады. Айлыктар кескин жогорулабаса, жакынкы 3-5 жылдын ичинде медицина системасы оор абалга кепиттелиши мүмкүн. Учурда дарыгерлер Россия, Казакстан жана Европага жумуш издеп чыгып кетип жатат. Анткени ал жактарда маяна көбүрөөк деген министр. Ал дарыгерлердин орточо айлыгы 22-23 миң сом экенин, жаңы жылдан кийин медиктердин маянасы 50%га көтөрүлөрүн кошумчалаган.